бул жерден азыр мурдагы бийликтерди күнөөлүү алып коюшу мүмкүн. Эми суу кодексинде азыр турат, соттошуп атат. Азыр Сентерра биз менен жанагы келишимдер боюнча. Эми экологиялык абал тууралуу дагы өзүнчө сөз. Бул өкмөт мындай учурда негизи бул жерде Мавлян мырза болобу, башкасы болобу, ушулардын бардыгы туура колдонуп, мына биздин жарандар талап кылып атат деп Сентеррага каршы туруштун ордуна биздин элди көчөгө чыккандарды бияка коюп туруп, дароо өкмөт Сентерра жака өтө калып, буларды жеке кетет. Эми силердики туура эмес да, мындай деп. Булар эми өкмөт Сентерранын кызыкчылыгын колдогон туура эмес. Азыр эми уялбай айтып атышат. Мындай дейт. Мөңгүлөр азыр деле жок болуп кетпедиби? Эми ошону мыйзамдаштырып коюшубуз керек деп атпайбы? Кантип эми мен түшүнөм, бул жерде эки камок жок болуп кетсе, анан ошол камоктурга ал килейге мөңгү. Булар ошол мөңгүнү тагдыры менен ойноп жок болуп кетти дейт. Мыйзам боюнча мөңгүлөргө тийгенге болбойт да. Булар ошол мыйзамды Сентерра Голд уруп ойнобой, өзүнүн каалаганын кылып, мөңгүгө тийип, мөңгү жок азыр чындыгында. Ошол жерде Сары Төр, мына Петров мөңгүсү турат. Бирок мен жанагы көрмөйүнчө кумуттар жөнүндө бир дагы сүйлөгөн эмесмин. Анткени жанагы мен бул китепти окуй элекмин, бирок пикирим айтып коеюн дегендей болбой, барып көрүп келгенден кийин анан биз мындай мен ишенип отурам да. Азыр эми булар эми азыр болсо дагы кийин менимче буга жооп берет. Анткени бул өтө чоң маселе. Азыр сиз киресиз, 3-чү окууда кабыл алган жатат. Ошондо сиз сөз сүйлөйсүзбү же болбосо кандай бир? Албетте мен сөз сүйлөйм. Башка коллегаларыбызды каршы добуш берүүгө чакырабыз. Анткени баарыбыз эле макул боло берсек, Сентерра биздин акыбалыбызды көрүп турат да. Баарыбыз эле макул болуп эле ушу эмне булар десе эле макул деле монтип хоп дей берсек, айта электе эле макул деп добуш бере берсек, анда биз менен ким эсептешет? Парламент ичинде сүрүн көргөзүш керек, күчүн көргөзүш керек. Буякта турган нааразы дагы пикирдеги адамдардын дагы үнүн айтышыбыз керек да. Болбосо мага мисалы Кумтөр темасына киришип мен убактым көппү же эмне, бирок бул эми эң башкысы табигый кырсык болсо, Кудай сактасын, биз түшүнөт элек. Бул табигый кырсык эмес да. Булар өздөрү жасап атпайбы адамдарчы? Өздөрү кол салып атпайбы? Мына маселе ушунда. Эң табышмактуусу мага булар Сентерра Голд жер астынан казып баштаган мурда. Мөңгүлөр тийбейли деп. Бирок ошол жер астынан казууга миллиондогон акчалар жумшаган. Бирок ошол эмне үчүн токтоп калган жер астынан казуу мен билбейм. Анткени ал чыгым көп болуп кеткен дейт. Эми баары бир алтындан пайда тапмагалар. Болгону бир аз азыраак пайда көрүп калышы мүмкүн. Бирок мөңгүлөрүбүз, биздин тоолорубуз сакталмак да. Азыр Фейсбукта ошол сиздер барган Кумтөргө барганда, Кумтөрдө иштеген биздин жарандарыбыз, Кыргызстандын жарандарыбыз 5000 адамбыз, ар бирибиз 10 адамдан чыгарабыз, биз дагы митинг кылабыз деген сөздөрүн айтышты. Ошого сиздин пикириңиз? Эми мен таң калбайм, анткени ал жерде барып алып биз ажылдашсак туура эмес болмок. Биз пикириңерди эске алабыз. Албетте, бирок башка адамдардын да пикири бар деп мындай жылуу жумшак сүйлөшүп кайттык. Бирок бул ал биздин добуш берүүбүзгө таасир эте албайт. Басым кысымдан биз мындай коркпойбуз да. Аларды эми үй бүлөсүн багып атат, башка кылып атат, туура эми алардыкы делечи. Бирок эң өкүнүчтүүсү Сентерра ошол жердеги өкмөт, азыр Кумтөрдүн жетекчиси кыргыз жигиттер. Ошолор бардыгы таң калыштуусу планда жок, программада жок эле, биз барсак эле монтип жүздөгөн адамдарды чогултуп, бизди жанагындай кузгундар деп атпайбы? Могу кузгундар кайдан пайда боло калдыңар, тиги бу деп. Эми ал түшүнүптү да. Колунда кагазы турат, блокноту. Бүт жазып алышкан. Мен айттым жетекчисине дароо эле. Эми планыңар боюнча кандай да, канча киши сүйлөйт, эмне деп сүйлөйт айтып коюңуз. Анткени анын баарын даярдап койгон. Анын бардыгын даярдап койгон. Бирок биз анын баарын билип турабыз да. Көрсө бул мурда билесиңер, бул жакта көп депутаттар сүйлөп аткан. Сентерра канчалаган мурдагы премьер-министрлердин, депутаттардын мындай башын жуткан, канча парламентти тараткан деп мурда биздин коллегаларыбыз айтып атпады беле? Көрсө мындай ошол чын экен деп ынанып калдым да кече. Анткени булар саясатты, интриганы абдан мыкты билишет экен. Кече биздин барышыбызга ошонун баарын үйүп, бизди мындай жакын алганын көрдүк да. Ошо. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Дагы бир суроо. По поводу судебного запрета нового на проведение машины. Сейчас милиционеры подошли, сказали, что вынесено новое решение о запрете митингов в Первомайском. Ал тиги шайлоодан кийин бүтпөдү беле, дагыбы? Дагыбы. 1 декабрга чейин. Жок, жанагы эме инаугурацияга карата дейт. Мавлян айтпадыбы? Кагаздын көрсөтүшү. Бул эми конституцияга каршы келет. Бизде баш мыйзам боюнча
ар бир жаран өзүнүн оюн эркин билдирүүгө укуктуу, эркин чогулууга укуктуу. Булар эми азыр баары эле жакшы, шайлоодон деле жеңишти, эмнеден эле коркуп атышат билбейм. Балким ошол сентябрь дагы чочута албайлы деп атышабы же. Эми чоң деле митингдер жок да азыр. Элибиз түшүнүү менен эле бир президентти кетирип, экинчисин элдин көпчүлүгү шайлаган президентти таанып, макул мүмкүнчүлүк берели деп атат. Митингтерден коркууга мындай менимче эч кандай негиз жок да азыр. Таң калам мен просто. Рахмат силерге. Не боюнча? Эми боюнча 30дан ашык депутаттар катталып, анан кийин болгон 6 барды депчи, кечээ. Анан ал мисалы үчүн мындай сындардан төрага, комитет төрагасы өзү биринчи жолу гана барды мөңгүгө депчи. Анан ошол жакка барбай абалды көрбөй туруп, мыйзам долбоорун кантип кабыл алып атышат деген сындардан болду. Анан негизи эле сиз барып көрүп келиңиз, кандай экен дейт. Макул, мен азыр кыскача сүйлөп коюн, анан кирип кетейин, уруксат берсеңер. Анткени аз голосование болду ушул боюнча. Сөз сүйлөп коюн да. Биякта калып кетпейин анан. Биринчи эмне айттыңыз? Баягы Абал кандай экен? Депутаттар барып калды эми. Эми мен башка коллегаларым үчүн жооп бере албайм. Бирок менимче алардын көпчүлүгү бул жерде медициналык кароодон өткөрүшкөн. Жана давлениясы барбы, жокпу, бийикке баса алабы дегендей. Ошондон бир 20дай өтпөй калыптыр деп уктум мен. Айрымдары бара албай калган. Эми ошол дарыгерлер уруксат берген эмес да. Ошо 6 депутат барды. Алар да көрүп келишти. Көрүп келгенде эмне? Өкмөт барды дагы бизди мына деди. Карагыла, мөңгүнүн уже жарымы жок. Эми кабыл албасаңар деле бул жок болот. Анткени казып атат да. Булар жанагы мындай воронкообразный деп коет экен. Мондай болуп казып келатат дагы. Үстүн кеңейткен сайын асты мындай түштү да. Үстүн кеңейткен сайын ал мөңгүгө барып тийип, анан мөңгү бери карап акырындык менен күнүнө 1 метрден 2 метрден мөңгү жылып атыптыр. Ошол эрип жылып атат. Анткени ошол жерде казган сайын чаңыйт да. Чаң мөңгүгө жабышат. Бул жактагы чаңдарды мөңгүгө жабышат. Ошентип мөңгү эрип мындай жылып атыптыр. Басып калуу коркунучу бар. Ошол жерде иштеген жарандарыбыздын абалы кооптуу. Ошон үчүн силер уруксат бергиле. Биз ошол 2 мөңгүнү ал жерден алып башка жакка жылдыралы дейт мыйзам менен. Бирок азыр деле жылдырып атышат. Азыр деле мөңгүнү жок кылып атышат. Анан эми бирок мыйзамдык жактан бекемдеп коелу эми деген эле сөз. Анын бардыгы азыр парламенттен корккон жери жок. Өкмөттөн корккон жери жок. Анткени өкмөт менен сентер азыр бир. Экөө чогуу. Мөңгүнү талкалабагыла, тиги мындай деген сөз азыр болбош керек. 2 мөңгү Давыдовдун 70% жок, 30% калган. 30% калган. Лысыйдыкы эми көп, бир 10% гана жок болуптур. Бирок эгер ушундай жол менен кетсе, башка мөңгүлөргө да зыян тиет. Ушул жерде Сарытөр деген мөңгү бар экен. Мыйзамда Сарытөрдү биз алып койгонбуз. Сарытөргө такыр тийбегиле деп. Бирок барып карасак, Сарытөрдөн дагы бир канча пайызга, бир 20%дан ашык Сарытөр мөңгүсүнөн дагы жок. Мындай кеткен. Булар жанагындай өзүн билемдик саясат болуп атат. Өкмөт мына ушул жердеги чыккан адамдардын бардыгын мына элибиз чыгып атат, элибиз бизди жарга такап атат, жакалап атат деп туруп, Сентеррага чоң айыпка жыгып, акчалай айыпка жыгып, мындан ары андайды кайталабай турган кылып, анын шылтоосу менен өзүбүздүн үлүштү көбөйтүп, ушундай бир улуттук кызыкчылыктагы саясатты жүргүзсө, негизи жакшы болмок. Бирок тилекке каршы андай болбой атат. Биз азыр парламентте чыгып сүйлөсөк, бул жерге сиздер чыгып, бул жерде активдүү жарандар митингге чыгып өздөрүнүн пикирин айтса, биз эл душманы, өкмөт гана элди мындай ойлоп аткан адамдардай түр көрсөтүп атышат. Бул көрсө мына эгемендүү болгондон бери ошол Сентерра Кыргызстандын жетекчилерин каалагандай алмаштырып, каалагандай парламентте таркатып, премьер-министрлерди каалагандай алмаштырып коет канадалыктар. Сентерра ушундай акыбалга жетип калган десе, мен мурда мындай чоң көңүл бурчу эмесмин. Кече барып көргөндөн кийин ынандым. Анткени бизди кече барган депутаттарды Кумтөрдө иштеген кыргыз жигиттер чыгып алып кузгундар дешти. Мына ушул кузгундар келип калсаңар, Кумтөр ишин токтотчу болсо, биз ага барып митинг кылабыз дейт. Кумтөр иштесин, 2 мөңгүн талкаганга уруксат бергилесилер. Эмне каршы чыгасыңар деп бизди мындай кылды. Эми андан эч ким коркуп кетпейт. Биз мындай андан да коркуп макул деп элем, макул деп добуш беребиз деген эч ким жок. Бирок таң калганым, Сентерра ушундай биздин улуттук саясатты каалагандай калчап, мындай өзүнүн максатына акчанын күчү мененби, тааныштын күчү мененби жетет дегенге мен мындай ишенип калдым. Азыр мөңгүлөрдү, эми башка мөңгүлөрдүн дагы биз камын көрүшүбүз керек. Анткени булар азыр 2 мөңгүнү каздыбы,
ертең жер үйдө башка жакка келген инвесторлордун баары айтат. Мөңгү мына казылып калды, мөңгүгө тийип алып турбуз. Булар эми жок болуп кетүү коркунучунда турат, манча пайыз жок болуп калды. Эми мундагы мыйзамдаштырып берип койгула десем эмне кылабыз? Эмне жок дейбизби? Жок десек айтат да, силер Центрга бердиңер уруксатты дейт. Булардыкы азыр Кыргызстандын мыйзамы сыйлаган жок. Мыйзам боюнча мөңгүлөрдү казууга, мөңгүлөр бар жерден алтын кендерди казууга уруксат берилбейт деп турат. А булар болсо кенди казып атсак, жанагы мөңгү өзү жылып баштады деп туруп, азыр жарга такап койду. Азыр эми парламент кандай добуш берет? Бул эми мен башка коллегаларым үчүн жооп бере албайм. Алардын да өзүнүн пикири бар. Бирок парламент аз билесиңер эми өкмөт эмне десе, жарым сүйлөмүн айтып бүтө элек деле макул дейт. Анан ошондой болуп атпайбы да. Баркелиңизди айтып атасыз, мындай бир жыйынтык чыгарсак болот. Эгерде мөңгүлөрдү сактап калыш үчүн, демек өкмөттөрдүн ишин токтотуш керек. Мен кен байлыктар Кыргызстанда иштеш керек деген пикирдемин. Иштеш керек. Бирок биздин экологияга зыян тийбей, мөңгүлөрдү сактап иштетсе болмок. Булар канадалыктар келип алгач бизге жер астынан казып башташкан. Жер астынан казып, жакшынакай болуп бетондорду куруп башташкан. Ошондой жол менен болсо, алтын анткени үстүндө эмес, тоонун эң астында. Ошол астынан кирип эле, туннель сыяктуу кирип, алып чыкса болот. Ошондой жол менен иштетсе, мен мисалы макулмун. Эгер мөңгүлөрдү талкалап мындай жол менен болсо, анда биз жеке мен макул эмесмин. Бирок менин добушум бир гана добуш. Рахмат. Жакшы тургула. Жана народ. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Next TV каналынын күйөрмандары. Next TV каналынын Facebook'тагы расмий өздүк баракчасында азыр бизди түз эфирде көрүп жаткан Кыргызстандын жарандары. Биз азыр Ак үйдүн алдында турабыз, Жогорку Кеңеш парламенттин алдында турабыз. Буга чейин дагы бир жума 10 күн мурун ушул жерде ошол мөңгүлөрдү сактап калуу боюнча митинг өткөн. Азыр дагы митингге элдер чогулуп атат. Биз Кокустан Жанар Акаевди көрүп калып, Жанар Акаевдин оюн сиздерге сунуш кылдык. Анткени Жанар Акаев баш болгон 6 депутат ошол кече Кумтөргө мөңгүлөр боюнча атайын өкмөт уюштурган жолугушууга барып келди. Өзүңүздөр уктуңуздар оюн. Азыр бул жерде адамдар чогулуп атат. Биз сиздер менен түз эфирдебиз. Эскерте кетейин. Next TV каналынын YouTube'дагы Next TV Кыргызстан каналына жазыңыздар деп чакырып кетмекчимин. Азыр дагы ушул жерде ошол мөңгүлөрдү сактап калуу боюнча митингге келген жарандардан дагы интервью алып, оюн сиздерге түз эфирде көрсөтмөкчүбүз. Мавлян Аскарбековдон интервью алалы. Мен айта турган. А вы какая, Мавлян? Биз азыр түз эфирдебиз. Сизге бир 3-4 суроо менен кайрылайын дегем. Жанар Акаевдин ошол мөңгүлөргө барган жолугушуу боюнча оюн уктук. Сиздин пикириңиз, бардыңыз, көрдүңүз, жана Сарытөр жөнүндөгү айтып кеттиңиз. Ошол боюнча айтып берсеңиз, анан жанагы 5000 адам чогулуп өздөрүнүн ойлорун айтышпады, митингге чыгабыз деген. Ошол боюнча сиздин оюңуз. Кумтөр компаниясынын кызматкерлери, бир кызматкери Кумтөрдү токтотпогула, биз бул жерден үй бүлөбүздү багып атабыз. Эгер токтото турган болсоңор, митингге чыгабыз деген оюн айтты. Мен оюмча, бул ар бир жарандын укугу. Ал адам өзүнүн кооптонуусун айтып жатат. Себеби бүгүн 1,5 миллион жаштарыбыз Казакстан, Россияда мигрант болуп, алды сабалып, арты күнүгө өлүп келип жатат. Ал жаш жигиттин өлгүзү келген жок. Ал өзүнүн үй бүлөсү менен жашынакай айлык алып жашагысы келип атат. Анын айтканы толук эле түшүнүктүү нерсе. Ага биздин депутаттар терикпей эле коюшубуз керек да, мен оюмча. Туура эле айтты. Бүгүн суу кодексинен жалпы элге эки эле мөңгүн айтып жатышат. Лысый жана Давыдов деп. Мына биз өз көзүбүз менен көрүп келдик. Сарытөр деген чоң мөңгүнүн алды казылып атат. Ал жөнүндө сөз жок. Эми Давыдов менен Лысыйга бир мыйзам, анан Сарытөргө өзүнчө бир мыйзам, анан Петровко башка мыйзам алып алышпайт да. Биз айтып атканыбыз ошол болуп атат. Шашпаш керек. Бүгүн суу кодексин кароону токтотуп, экинчи окууга кайтарып, мына коомчулуктун баарын чакырып, дагы бир жолу ошол жерге барып келип, жана орусчал депутаттардын баардыгын алып барып ошол жерден жеринен көргөзүп, мына
Бул Давыдов мөңгүзү 70% жок калды. Бул мына сары төр казылып, мына азыр жок болуу коркунучу болуп турат. Лысый мөңгүзү, тиги Петров мөңгүзү де баарын көргөзүп, тааныштырып, көзү менен ошону чукуп көргөзүп, анан кийин мыйзам жазыш керек да. Эч ким барбаса, эч ким көрбөсө, эмне болуп атканын билбесе, булар кантип бүгүн добуш берет, мисалы. Бул деген эртең биздин Кыргызстандын эле келечеги эмес, кошуна мамлекеттердин да келечегине таасир этет да. Себеби суу бир жактан чыгып атпайбы? Эмне үчүн биз бир нерсе болуп кеткенден кийин гана чара көрүшүбүз керек? Алдын ала ойлонбойлу, ошону алдын ала мыйзамдар даярдап, алдын албайлыбы? Биздин мына күйүп депутаттарга айтып жатканыбыз ошо болуп атат. Каяка шашасыңар? Эмнеге мындай шашылыс мыйзамды кабыл алып атасыңар? Каяка? Ким кууп келатат силерди? Буга чейин деле мыйзамсыз Кумтөр компаниясы биздин мөңгүлөрдү талкалап жатты. Мына 8 жылдан бери талкалап жатат. 8 эмес, 15 жыл болду мына баш аягы 97-де. Эми 2 айдын ичинде эмне чечилип кетет? Келгиле анан көрө ушул 2 айдын ичинде Кумтөрдө эле эмес, жер үйдө эле эмес, башка бозумчак, башка жердеги мөңгүзү бар, суузу бар, ошого тийиштүү компаниялардын ишин толугу менен тескей турган, баардыгын жашнакай иштете турган, биздин мөңгүлөрдү, суу ресурстарын көзөмөлдөй турган жакшы бир суу кодексин кабыл алайлы. Биз болгону ушундай жакшы сунушту айтып атабыз, компромисстик жол болсун. Биз бул жерден чыгып Кумтөр жабылсын, тиги кетсин деп аткан жерибиз жок да. Келгиле конструктивдүү иштеп, ошо баардыгын бир ынтымакка жана мыйзам алдына иштете турган компромисстик суу кодексин кабыл алалы деп атабыз. Тилекке каршы билбейм эми азыр бүгүн кандай чечим кабыл алат. Менин оюмча депутаттар бул кодексти кабыл алганын ордуна мандатын тапшырып эле кетип калганы оң. Себеби булар түшүнбөй жатат. Бул кодексти кабыл алып, эртең 5 жыл боло 10 жылдан кийин жоопкерчиликке тартылат сөзсүз. Себеби булар биринчиден конституцияны бузуп жатат, экинчиден экологиялык катастрофага шарт түзүп жатышат. Бул өтө маанилүү нерсе. Айтсаңыз, эл арасында мындай кеп тарап атат да, буга чейин эле жашыруун токтомдор менен ошол мөңгүлөрдү талкалап келишкен депчи. Аны убактысын айткан жок, 10 жыл, 20 жыл эч ким айткан жок. Бирок ушул буга чейин эле талкаланып келген деп атат да. Ошого жарандык активист катары сиздин пикириңиз? Мен дагы бир жолу баса айтып кетет элем. Бүгүн Кумтөрдө бир нече мөңгү талкаланып жок болгону факт. Мына ошол фактка бүгүн адамдар жооп бериш керек, жоопко тартылыш керек. Мен конкреттүү 2 фамилияны айттым. Биринчи Танаев, экинчиси Чудинов. Мына Чудиновду бүгүн бул жерден камаса болот, Танаевди Москвадан кармап келсе болот. Ал Москвадан аны кой бербей турган эч ким жок. Бүгүн иш козгоп туруп, бир айдан кийин алып келип бул жакка камап койсо болот. Акаев, Бакиев, Максим Бакиевдин да тиешеси бар. Мына ушул адамдарды камаш керек, жоопко тартыш керек. Анан кийинки суу кодексин кабыл алыш керек да. Мен дагы бир маалымат айтып кетейин, жана унутуп койгон экем. 2009-жылы ошол эле Чудиновдун колу менен 16 000 гектар жер Кумтөр компаниясына концессияга берилип кеткен. 2011-жылы биз талап кылып, ошол 16 000 гектар жерди мамлекетке кайтаргыла деген талап койгонбуз. Мына мен кече Кумтөргө барганда ошол 16 000 гектар жер кайтарылбаганын билдик. Бунун бардыгы калп экенин дагы бир жолу тастактады. Себеби шайлоо алдында Бабанов мырза 16 000 гектар жерди Кыргыз мамлекетине кайтардым деп айтты эле. Чын айтканда биз кайтарылды экен деп жүрүп турбуз. Мына кече ошону Кумтөрдөн 16 000 гектар жер кайтарылбаганы тастыкталды да. Бул да абдан маанилүү нерсе. Мына ошол маселелердин баардыгын иреттеп коюп алып, депутаттар келгиле биринчи 16 000 гектар жерди кайтаралы. Анан бул маселени, суу маселесин биринчи ошо мөңгүгө ким залага кетирди? Ал маселени жоопко тартуучу адамдарды тактайлы, жоопко тарталы. Кумтөр ушул 20 жылдан бери иштеп келе жаткан колдонулган суу үчүн мына мынча $1 миллион төлөп берсин. Анан кийин мына мындай жоолор менен, мындай кодекс менен ишин уланта берсин деген кодекс кабыл алыш керек.
антпезе шашып ушул эле кечегилерди жашырып, булардан жоопкерчиликтен качырып, кодексти кабыл алгандан эч пайда чыкпайт. Эгерде азыр кодексти 3-чү окуу болуп атпайбы, кабыл алынып калса, кандай кадамдарга барасыздар? 2015-жылы Конституция кабыл алынганда так жазылган, экологияга байланыштуу кылмыштардын жаза мөөнөтү жок деп. Мына биздин депутаттар бир нерсени жакшы түшүнүп алсын. Бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт. Силер кетесиңер эртең. Кетесиңер, өмүр бою депутат болуп отурбайсыңар. Мен жана 3 сазыв, 4 сазыв болуп отурган конъюнктурщиктерге айтат элем. Ал турмуш бүтөт. Мына Бабановдун абалын көрүп атпайсыңарбы? Ал турмуш бүтөт. Анан силер бир жакка качып кетем деп ойлобогула. Европага, Америкага, Россияга, Турцияга чыгарып кеткен акчаңар дагы бүтөт. Аны кайтарып келүү да жолу бар. Мына Конституцияда так жазылып турат. Мөөнөтсүз жазаланат деп. 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл болсо дагы силер аман болсоңор, жоопко тартыласыңар. Мына болгону мен ошону айтып коеюн деп атам. Эртең биз митинг кылып буну кетсин деген жерибиз жок. Буну секирип ашып кабинеттерге кирип базалабыз деген жерибиз да жок. Биз конструктивдүү мыйзамга ылайык иш алып барып жатабыз. Мыйзамда так жазылып турат. Кылмыш кылган, экологияга байланыштуу кылмыш кылгандардын баардыгы жоопко тартылат деп. Мына айтып коеюн дагы бир жолу. Абал өзгөрөт. Биздин мамлекетте бийлик дагы өзгөрөт. 5 жыл боло 10 жылдан кийин өзгөрөт да ошентип эле тура бербейт да. Мына ошондо силер менен сүйлөшөбүз. Биз жашпыз. Силер улайып калдыңар. Бирок бул той аш эмес. Силерди төргө отургузуп отурган. Силер жооп бересиңер. Мына ошол биздин чара. Бүгүн болгону эскертип коелу деп жатабыз да. Бүгүн болгону эскертип жатабыз силердин барыңарда. Рахмат. Экстра тууралуу сүйлөйсүзбү? Эмеден Сүйлөңүз. Келиңиз. сүйлөйм, айтып коңуз. Биз азыр түз эфирдебиз. Кечиресиз. Саламатсызбы? Өткөндө мен аты жөнүм Адилет Балтабаев. Мен дагы мөңгүнү көрүүгө ошо Кумтөргө барып келдим. Өз көзүбүз менен көрүп келдик. Миң уккандан бир уккан, бир көргөн артык дегендей. Өз көзүбүз менен барып көрүп, кайсыл жеринде кандай экендигин биз өз көзүбүз менен көрүп келдик. Бизге эмнени көрсөттү? Давыдов мөңгүсүн көрсөттү, Сарытөр мөңгүсүн көрсөттү, анан Петров мөңгүсүн көрсөттү. Ал жерде мен кейиткен нерсе Кыргызстан тарабынан, то есть биз тараптан, жарандык активисттер тараптан атайын дасыккан адистер, күчтүү адистер, көз карандысы эксперттер барган жок. Next тууралуу кеп кыла турган болсом, Равшан мырзага мен айттым эле. Равшан Жээнбеков мырзага бизди ушундай алып кеткен атат деп кетердин алдынан, жылардын алдында ушинтип айтсам, Next дагы барышы керек эле, бирок бизди чакырган жок деп айтты да. Мындай бул жер деген мун менен бийлик кайсы бир азаттыкты кошту, башка бир оппозициондук гезиттерди, телеканалдарды кошту, СМИлерди кошту. Бирок ушу Next-га окшогон мындай өзүнүн оюн кээде тайманбай айткан кээ бир телеканалдарды кошпой койду да. Себеп дегенде ошого байланыштуу бир өзүнчө бийлик тараптын өзүнчө бир кызыкчылыгы бардыр деп ойлойм да. Анан ал жерге бардык, бизди кандай кылды? Экскурсия сыяктуу мына жаш балдарды циркке алып баргандай эле, экскурсия көрсөткөндөй эле бизге Давыдовду көрсөттү дагы. Эми чын айтканда баягы личностдук фактор, өмүрүндө Кумтөргө барбасаң сүрөткө түшүп калайын дейсиң да. Ошо эксперттер менен, журналисттер менен ары бери туруп, бир 5 мүнөт эле бир сүрөткө түшкөнгө кетти да, селфиге кетти, 5 мүнөттү. Селфилдедик 5 мүнөт. Анан биз менен чогуу чыныгы адистер барбагандыктан, мисалы үчүн аттын куйругу кыска арып калса, бирөө кыркып салса же түйүп салса, биз аттын куйругу мындан узун болуш керек. Кыргыз изгилектен ат менен жашагандыктан аттын куйругу мындай эмес, мындай узун дейбиз, туурабы? Билебиз. Эгер мөңгүнүн биз баштапкы акыбалын билбесек, мурунку акыбалын билбесек, анын канчалык деңгээлде канча процент кыскаргандыгын кайдан билебиз? Мисалы үчүн, ошол Сарытөр боюнча ал жерде бир геолог Каныбек деген байке айтты. Сарытөр баштапкы 1932-жылы 70 ошол акыбалдан 70 метрге кыскарды деди. Анан акыркы Кумтөр иштеп аткан маалда 30 метр дагы
кыскарды деди. Ошону менен кошо Сарытөр мөңгүсү 100 метрден ашык кыскарыптыр. Петров мөңгүсү боюнча 1957 жылдан баштап азыркы маалына чейин 2,5 километрге Петров мөңгүсү эрип кетиптир. Ал жерден айтат хвостохранилищеден ортосунда 8 километр аралык бар, түздөн түз ага таасири жок. Экологиялык эле эрүүнүн айынан эле бул жер эрип жатат деп бизге ошону түшүндүрдү. Бирок антропологиялык таасир жок эмес деп мен аны четке какпайм. Ооба, адилеттик калыстык үчүн айтып коюш керек. Мен аты жөнүм Адилет Балтабаев. Бул жакта органдын өкүлдөрү снимать этип атат, айтып коюн. Сурап атат аты жөнүмдү. Мен аты жөнүм Адилет Балтабаев. Таанышып алсак болот. Ал жерде бизди алып барганда баягы мурдакы адистер, геологдор, глицологдор барса, мурдакы ошол иштеп, иштин көзүн билген, чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт, адистерди алып барып, анан моундай болгон, монча жери кемиген деп айтса, бир жөн эле. Анан калыстык жөнүндө бир ачык нерсени айтып коеюн. Мен ал жерде дагы убада бердим. Өкмөттүн ошондой транспаренттик көз карашты бизди активисттерди алып барып, ал жерге чагылдырыш максатта алып баргандыгы үчүн мен Зылалиев мырзага рахмат айттым. Сөзүмдөн кайтпаймын. Анан бир нерсени ачык айтып коюш керек. Мен Кумтөрдө иштеген адистерге дагы бул нерсени сөз бердим да. Алар туура дамбаны тосуптур, дамбалап курчаптыр. Ошол Давыдов мөңгүнүн этегин дагы ошол негизги карьер баягы Уюлдун жак элиндеги Давыдов мөңгүсүн астында тозуптур, эрип бияка түшүп калбасын деп. Ал жерлерин эскертип айтып коюш керек. Хвостохранилищенин чегесин тозуптур. Анан баягы эмеден аккан суу, Петров көлүнөн аккан сууну искусственный түрдө нугун буруптур дагы. Ал жерден ошол хвостохранилищени алар Алмаз Иманалиев деген киши айтты, ошол жерде иштейт экен. 3 жолу тазалайт экен. Биринчиден цианиттен тазалайт экен. Муну баягы атайын элге барганда менин милдетим ал жакта көргөндөн кийин элге барып айтып бериш керек болчу да. Ошондуктан бул маселелерди жаттап калдым. Цианиттен тазалайт экен. Оор калдык, оор металл, тяжелый металл деп кеткен, ошолордон тазалайт экен. Анан жалпы калган киринди суудагы ар кандай залакасын тийгизген заттардан 3-чү жолу дагы тазалайт экен. Анан Нарын суусуна куйгучакты, Нарын дарыясына куйгучакты, ал жерден хвостохранилищеден чыккан сууну дагы 3 жолу тазалайбыз деди. Жок, 3 жолу тазалайбыз эмес, 3 жолу баягы анализин алып көрөбүз дейт да, текшерип составын көрөбүз дейт. Анан ал составдын курамын биз центрга чейин жөнөтөбүз. Анан ошол нерседен уламанан гана жыйынтык чыгарабыз сууну таза деп деди да. Бирок ал жагын дагы бир коркунучтары, Кумтөр компаниясы жапсам не болот, ошол бойдон калып калсам не болот, азыр жабыш керекпи же жабыш керекпи эмеспи деген суроолорго мындай деп жооп берет элем да. Эгер азыр жаап салса, алар жоопкерчиликтен качып кетиши мүмкүн да. Анан алардын артынан калган милдеттен өздөрү милдеттенбеген мындай былыктары калат экен. Ал хвостохранилище, ошол жерге чейин чабандар чыгат экен. Ооба, чабандарга ал жерде жол салып койгондуктан чабандарга чыгыш жеңил болуп калыптыр. Бирок ага деле карабай, ошол жерде аркар кулжаларды мисал кылып атат да. Мына аркар кулжалар жүрөт, демек ал жерде экологиялык безопасность бар депчи, коопсуздук бар. Ошо эгер ал жер зыян болсо, аркар кулжалар жүрбөйт эле деп атат да. Бирок алар аркар кулжалар ал хвостохранилищеден суу ичпейт да азырынча. Бирок кийин алар кеткенден кийин ал жерде экологиялык катастрофа болсо, аркар кулжалар ал жерге келбей калат. Ошол жерге чыккан эле чабандар ал жерден кел албагат. Бул инсандын өзүнүн ден соолугуна жана табигатка зыян. Ошол эле эрип жаткан мөңгүлөрдү Давыдов мөңгүсүн ордун булар мурдакы келишим боюнча 93-жылы мен адашпасам ошол жылдагы келишим боюнча булар өздөрүн милдеттендирген экен. Ачык анан жабык казабыз деген. Ачык казабыз дегени ошол мөңгүнү биринчи кертип туруп, сыртка алып барып туруп, анан ташып туруп, анан бир атвал деп кеткен, атвалды ичинен чыгарган нерселерди бөлөкчөгө мөңгү жакка алып барып төгөт экен. Мөңгүнү кертип алып барып жакка төгөт экен. Алар айтып атат, мөңгү эрибейт депчи, алып барып кертип койгон мөңгү ошол жерде калат дейт. Эгер сиз биз билебиз, кышында каарды кертип туруп алып барып ташсак, ташыган жердеги кар эрийт турабы? Жерден жылмалашып жабыш турган мөңгүнү жерден сүрүп барып башка жака барып төксөң, ал албетте эрийт да. Бул жаш баланы алдагандык болуп эсептелет. Ал жерде баягы сууну сиңген жерге септегендей, баягы Кумтөрдүн өкүлдөрү ал жерде тамагы, ашы, алкы менен ошол Кумтөрдүн маянасынан өтүп жаткан ал жердеги жумушчу кызматкерлердин астында биз алар менен акый айтышып талашкан жокпуз. Эмесек бир сөз айтсаң эле баягы жада мындай жабалактап эле баарды каршы чыгышат экен. Ошондуктан депутаттардын көзүнчө дагы жумушчулардын көзүнчө дагы ачча сөз сүйлөгөн жокпуз. Биз калыс айтабыз. Мен ошол калыс сөзүмдү айтып атам. Алардын болгон кылган иши, ал мындай баягы аларды биз сенсация катары көрбөш керек. Алар болгону ошо дамбалап коюштур. Ал өздөрү милдеттеме боюнча ошондой кылып атат. Алар дамбалап коюштур деп биз кол чабышыбыз керекпи? Болгону алар эгер рекультивация деген атайын тазалоо иштерин жүргүзбөйт экен, консервация кылбайт экен, ошол
2026 жылы ал Кумтөр менен Centara Gold компания менен келишим токтойт. Андан ары Кудай буйруса улантпаса, бизге ошол ишти калтырып кетет. Баягы өлгөндүн өз шору дегендей, бизге ошол өз шорубуз менен ошондой хастакчылыктарды калтырып кетет. Анан болгону биздин талап, азыркы талап эмне талап? Кумтөр боюнча барган поездканы айтып бердим кыскача. Алардын жакшы жактарын да, минус жактарын да айттым деп ойлойм. Биздин азыркы талап суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизбесин. Эгер азыркы учурда иштетүү зарыл болуп жаткан болсо, убактылуу уруксат менен иштетсе болот. Анын суу кодексинде жазылып турат, ачыктан ачык Кыргызстандын мөңгүлөрүн бузбаш керектиги жөнүндө милдеттенмелер бар. Кыргызстандын экологиясына зыян келтирбеш иш-чара, ар кандай өндүрүш иштери Кыргызстандын мамлекеттин табиятына зыян келтирбештиги тууралуу ал жөнүндө дагы конституцияда тыюулар бар. Ал мамлекеттик кылмыш болуп эсептелет. Ага карабай суу кодексине каршы чыгып, ошол эле өздөрүнүн койгон башындагы келишимдерге каршы чыгып, бул жерде мурдакы төбөлдөрдүн да чоң каталары бар. Өкмөттүн элдин эртең кызыкчылыгын ойлобой, утурумдук чоң инвестицияны тартабыз деп эле проекти кызыгып, ошол нерселерге келишимдерге кайра иштеп чыкпастан, толук иштеп чыкпастан келишимдерге кол коюп салып, ошол ишти өткөрүп салган. Мына эмне азыр запкысын эми тартып атабыз. Эгер ушул суу кодексине дагы өзгөртүү киргизе турган болсо, ошол эле эрип жаткан Давыдов менен Сарытөрдүн Лысый дегенди чын эле артында эле азыр тоонун башында бул Давыдов тарабында бир чокудой эле кичинекей эле бир мөңгү калыптыр. Лысый деген калган жагы түшүп калыптыр да. Анан ошол жерге мен талабым жеке жаран катары популизм жок сүйлөгөлө кыйкыр багыла, айкыр багыла деп айтышат. Ошол популизм жок эле, ачыктан ачык айтканда ал жердеги атвалдарды жерден алыс апарып төгүш керек. Мамлекет ошону контролдош керек. Анан келишим боюнча алар бирөөсүн ошол казуунун жарымын ачык, жарымын жабык кылыш керек деп айтышкан экен. Бирок алар ачык дегеним алар башта айткандай эле мөңгүнү кертип алышат экен. Уже ал жерде эмдигиче оюп коюштур. Жабык дегени алар жер асты казыш керек экен. Андай казууну 171 миллион чыгым менен мурда каскан экен бир жолу. Анан кийин 171 миллион каскандан кийин ал чыгымды кайра өкмөткө кете турган кирешенин суммасынан кайра кредитке алып, Европейский банк развитияга 171 миллиондун кредит катары төлөп беришиптир да. Бул боюнча адистерден дагы уктум. Ошондуктан баардык Кумтөрдүн плюс минустарын эске алып туруп, биз ошол атвалдарды мөңгүнүн жанына төкпөшүнө, жана хвостохранилищаны кетерде алар зыянсыз кылып калтырып кетишине 2026 жылы эгер договор бүтө турган болсо, келишим Кудай буйруса мен андан ары дагы болбойт деп ишенем. Биз анан мамлекетибиз Кумтөрдөн бөлөк башка бир кандай десем, каржынын башка бир булактарын издешибиз керек. Ошо Кумтөрдө эле бюджеттин 30% түзөт деп эле ызы чуу кылып отура бербестен, башка Кыргызстандын толтура жегинде башка дагы кезүү казуу гендерди казуу боюнча биз контролдошубуз керек. Алар айтат, мисалы үчүн Садыр Жапаров жана башка саясатчылар келип, ушу Кумтөрдө эле политика кылып атасыңар, Кумтөр дегенде саясат силерге керек болгондо эле бир ак үйдүн астында ызы чуу кылган малда эле силер ушу Кумтөрдү көтөрө бересиңер депчи. Жок, андай эмес. Бир эле Кумтөрдө эмес, Кыргызстан боюнча баардык мөңгүлөрдүн акыбалын кандай экендигин мамлекет көзөмөл кылыш керек. Бул учурда Кумтөргө тиешелүү болгондуктан биз ошону талап кылып атабыз. Бул Кыргызстандагы бар мөңгүлөрдүн бир 1% эле түзөт деп аны кайда карабаш керек. Ал дагы биздин эртеңибиз, ичер суубуз, көрөр күнүбүз дегендей. Кыскача ушундай. Биздин талап мөңгүнү сактайлы, хвостохранилищаны жабык калтырсын, бизге зыянын келтирбесин. Анан ал жерде мурдакы азыр айтам, Темир Сариев мырзанын убагында атайын Чехиядан ученыйлар келип, илимдүүлөр келип, Кыргызстанда ученыйлар менен чогуу биргеликте комиссиянын курамы менен атайын ошол ущербтин кетирген залаканын өлчөмүн ченеп чыгышкан экен. Ошол ченемди төлөп беришсин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Жана ак мөңгүлүү асказоолор, талалар эли биздин жаны менен барабар деп көкүрөгүн колун коюп кийимин ырдаган депутаттар бул маселеде шалаакылык кылбай, кайдыгерлик кылбай, кыргыздын кызыкчылыгын эртеңин ойлоп, жалпы активисттер баардыгы чогулуп ушул маселеде бекем турушун мен чакырам. Аман болуңуздар. Келе туугандар, баарыңыздар угуп коесуздар. Мындай ушу бүгүнкү чыккан митингдин мындай бир жыйынтыгы катары дагы бир өзүбүздүн сунушту билдирип коелу.
Мен Кыргыз эл жаштар кеңешинен Айталиев Бекназар. Ушу мөңгүнү сактоо кыймылынын мүчөсү. Мына өткөндө да ушул жерде жыйын болгондо туугандар баарыңар билесиңер. Бул жогорку кеңеш өкмөттүн кыянаттуу мыйзамын колдоп, мындан ары карай тартып баратканын баарыбыз баса белгилеп, эгерде бул кадамдан артка кайтпай турган болсо, жогорку кеңеш таркатууга чечим кабыл алабыз деп, баарыбыз ушул жерден бир добуштан колдогонбуз. Ошонун негизинде бүгүн мына кайрылуу даярдап келип отурабыз. Мындан ары карай Кыргыз Республикасынын президентине кайрылуу жасайбыз. Биз төмөндө кол койгон жарандар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015-жылдын 14-май айындагы 293-токтом менен демилгеленген Кыргыз Республикасынын суу кодексине толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбооруна каршы пикир билдиребиз. Биринчи, мамлекеттик мыйзамдар чет элдик жеке ишкерлердин жетегине кирип, алардын кызыкчылыгын коргоп, Кыргыз мамлекетинин келечегине каршы келген кыянаттуу мыйзамдардын кабыл алынышына каршы пикир билдиребиз. Экинчи, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары улуттук мөңгү фондубузга кыянатчылык кылып, бул зыяндуу мыйзамды кабыл ала турган болсо, жогорку кеңештин мөөнөтүнөн мурда таркатылуусун талап кылабыз. Мына туугандар, эгерде бүгүн жогорку кеңеш 3-окуудан бул мыйзам проектисин долбоорун өткөрө турган болсо, жерлерде ушул колду топтоп баштайбыз жана жогорку кеңеш таркатууну талап кылабыз, жана баарыбыз бирдикте аягына чыгышыбыз керек. Буга окшогон жалаң базардан келген базар комдордон көрүнгөн жерде буга чейин алдым саттым жуттум иштер менен жүргөн, бирок эл үчүн бир маселе көтөрө албаган депутаттардын бизге кереги жок. Буга окшогон депутаттардан биз кутулушубуз керек. Буга чейин колуңарда канчалаган тизмелер бар. Бир кезде үзөң кугушту саткан саткындардын тизмеси бүгүн жүрөт арабызда. Каркыраны казактарга кетип атканда саткан депутаттардын тизмеси жүрөт. Мына ушуга окшогон кыянат чечимдердин ичинде бүгүнкү күндө ушул суу кодексине өзгөртүү киргенде за деп добуш берген депутаттардын тизмесине коштуруп жазабыз. Мындан ары карай туугандар, баарыңыздар буга зор маани беришиңиздер керек. Эгерде биз эртең кайрадан парламентке шайлоо боло турган болсо, дагы эле ушуга окшогон депутаттарды өткөзүп, баарыбыз ар кимдин жетегинде, ар кимдин көлөкөсүндө жүрө турган болсо, Кыргыз мамлекети коркунучта. Мамлекеттин келечеги жок туугандар. Муну көзүбүздү ачып терең түшүнө билели. Жогорку кеңешти тараталып, эгер бул мыйзам проекти колдосо, жаңы люстрация мыйзамын күчүнө киргизе алсак дагы, болбосо элдик люстрацияны кабыл алып, ушул бийликте жүргөн, жогорку кеңеште болгон буга чейин, өкмөттө иштеген адамдардын баарынан, кир адамдардан өзүнүн репутациясы булганган, Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына кыянат кылган жарандардын баарынан кутулушубуз керек да, андан кийин гана биз жаңы тазаланган жаңы шайлоого барышыбыз керек. Буга окшогон жазалма шайлоолор мына Кыргыз элинин түбүнө жетип баратат. Азыр четинен баарын мындай сеймедирип отуруштун кереги деле жок деп ойлойм. Кыска гана ток этер жерин айтайын. Бул мөңгү казылып жок боло турган болсо, ушунун аркасынан Кыргыз Республикасына экологиялык жана башка зыяндар гана келбестен, мындайча айтканда, буга чейин Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда кылмыштуу жол менен уланып келген. Ошол эле ушул азыркы иштеп турган президент Атамбаевдин учурунда уланып келген кылмыш иштер келең эмкиде Сооронбайдын учурунда да уланат. Биз мына эмтен ушул учурда токтотуп калбасак, мындан ары карай улана берет туугандар. Ушуну урматтуу журналисттер баарыңыздар жакшылап жеткирип бериңиздер. Жогорку кеңеш бул мыйзам проектисин колдоп уланта турган болсо, жерлерде жогорку кеңеш таркатууга кол топтоп баштайбыз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Айталиев Бекназар, Кыргыз эл жаштар кеңешинин Бишкек шаар боюнча координатору. Кыргыз эл жаштар кеңеши. Рахмат. Силерге да айтып койсом болобу? Мен деле Кыргыз эл жаштар кеңешинин тең төрагасы Алмаз Жазыбаев. Мына кече 8 ноябрда Акипресс сайтында чыгып жүрөт. Кыргызы хотят снять шапку с Теңиртоо депчи. Мен буга жооп берет элем. Кыргыздар эч качан Теңиртоого, биз мөңгүлөргө эч качан асылбайт эле. Бул мөңгүлөр Кыргыздын баласы үчүн абдан ыйык маселе. Бул деген биздин ак калпактын белгиси. Муну деген кыргыздар эмес, кыргыздын урпагы эмес, башка бөлөк улуттардын балдары кылышы мүмкүн. Баягы президент айткан бир сөз туура болуп атат да, АУК көбөштүн тукумдары ушул жерде парламентте, өкмөттө иштеп жүрөт, билинбей. Биз ушул боюнча мындан ары кыргызча эле саясат кылабыз. Кара тизме түзөбүз. Ким кайсы уруудан, кайсы жерде кимдин баласы. Эмне кылып буга чейин союз учурунан бери эмне кылып ата тегинен бери иликтөө жүргүзүп, ким кандай иш кандай жашап келген, кайсы жерде кандай тууганы бар. Бул кара тизме деген тукумдан тукумга калтырып, эртеңки күнү алардын деле балдарына жолтоо болот. Мындай айтканда, эртең аларга тоскоолдук болот, эртең жазаланат ошол боюнча. Алардын деле жоопкерчилигин алардын тукумдары менен бөлүшөт. Эртеңки күнү келечек бар, ушу менен ойлонсун алар.
эртең кандай маселе болуп кетет, мынтип эле жашай бериштин кажети жок, толку жок болуп атат. Биздин мамлекет тонолуп атат. Улуттук байлыктар алтындар канча жылдан бери 85-15% менен кетип атат мисалчы. 15% бизге бул деген акылга сыйбаган нерсе болуп атат. Муну көз көрүн эле бизди алдап, тоноп, ошол жерде эле биздин жаштар, биздин генофонд түзүүчү тиги жаштарыбыз чет өлкөгө нан табайын деп жумуш издеп кетип атат. Мунун баарын көзгө илбеген бул деген душман тилине саясаты болуп атат. Анткени кыргыздын баласы эл үчүн кызмат кылганга, бүт жагынан мамлекетин коргогонго, элин коргогонго, кам көргөнгө аракет кылат. Бул биздин пикирибиз, ушу боюнча биз иш жүргүзөбүз. Кайсы саясатчы, кайсы ким кандай добуш берген, бул боюнча көзөмөлгө алып, мындан ары бул маселени кырынан коюп эл ичинде кыргызча гана саясат алып барганга иш жүргүзөбүз. Рахмат. Эгерде бул суу кодексине урматтуу замандаштар, урматтуу калай калк, урматтуу эл өкүлдөрү, суу жөнүндөгү кодекске жөн эле үстүртө мамиле жасабай, силер философиялык мындай логикалык жактан ойлонуп көрсөңөр, эгерде силер ошол кодекске өзгөртүү киргизип, тиги Атамбаевга жакшы көрүнөм деп, анын ырдай турган болсоңор, биздин келечектеги жашообуз кандай болот? Силер урпактарыңар суу ичүүнү каалабайсыңарбы? Мына ошол жөнүндө ойлонсоңор болмок. Дагы эле кайдыгерлик жанагы сүйлөсө таңдайынан чаң чыккан оппозициядагылар, экологдор кайдасыңар? Ошо суу жөнүндө кодекс ошо бир эле мавлян же болбосо могу жаштарга же өндүрүшкө мага керекпи? Кайдасыңар? Эмне үчүн силер социалдык баракчаларда күркүрөп укмуш сөздөрдү сүйлөйсүңөр? Митинг кылабыз, отставкага кетсин. Айта турган сөзүңөрдү бүгүн убагында айтпайсыңарбы? Мына бүгүн тагдыр чечилип атат. Суу жөнүндө кодекске адыр карап туруп, кол коюп койсо, бүттү. Анда кандай кадамга барабыз? Атамбаевга мен ишенбейм. Мындай ушундай маанилүү актуалдуу маселелер боюнча жогорку кеңеште кабыл алынган документтерге ал мөөнөтүнө карабай туруп эле автоматтык түрдө кол коюп коюшу мүмкүн. Бул бизге керек беле? Силер ошо кайдыгерликке, көңүл коштукка маани бербей, мындай жөн эле саймедирип сүйлөй бербей, убагында айтып, убагында действий кылып чыксаңар болмок. Мына бүгүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери мен подарка деп айтам. Дайым эле ушундай актуалдуу маселелерди талкуулага келгенде Ак үйдүн жанында 8 ноябрдан 1 декабрга чейин Ак үйдүн жанында эч кандай тынч жыйындарды өткөрүүгө болбойт деген бир антиконституциялык, конституцияга карама каршы келе турган токтомду окуп атат. Уйга жүгөн салабы, үйрөнгөн адат калабы. Индира Жолдубаева айымга ишенбейм. Ал көзөмөлдөш керек да. Алар эмне үчүн мен конституциялык укугумду бузуп, өзүмдүн мөңгү суу жөнүндө пикиримди айтууга келсем, алар мага тиги тыюу салат. Кайсы бир жөнөкөй эле тиги райондук деңгээлдеги милициянын чечими жогору турабы конституциядан. А конституцияны каяка батырабыз? Макул, конституция. Аларга суунун кереги жокпу? Мөңгүнүн кереги жокпу? Ушул жерде. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Өндүрүш Токтонасыров, граждандагы активист. Талап. Суу жөнүндө кодекске. Лайк алып койсоңуздан суу жок деген. Эгер суу жөнүндө кодекске өзгөртүү кире турган болсо, суу таптакыр эле Кыргызстанда жок. Өткөндө бир президенттикке талапкер айылдар жакшы сөз сүйлөдү. Орта чөлкөмүндө чоң проблема. Экология бизге мунун кереги жок. Бизге канадалыктар
Bizde аябай концептуальный маселелер бар да, мөңгүлөр боюнчачы. Мына Кыргызстандан улуттук деңгээлде эмне иштерди кылыш керек? Борбор Азияда эмне кылыш керек? Борбор Азия мамлекеттери. Мен табигый шайкеш деген коомдук уюм. Табигый шайкеш? Табигый шайкештик. Бул уюм эмне кылат? Бул уюм Анарбек Эстебесов фамилиям. Табигый шайкештик кризиске каршы улуттук долбоор боюнча. Бул маселе негизи азыр 30%га чейин азайды, мөңгүлөр бардыгы айтып атышпайбы, чыркырапчы. Анан эгерде ушул азаюусу 45%га чейин жетсе, анда необратимый процесстер башталат да, аны эч ким токтото албай калат. Необратимый процесс деген мөңгүлөрдүн азаюусун токтотуш мүмкүн болбой калат да, мөңгүлөр уже эч ким токтото албай калат. Түтүндөрдү токтотсак дагы, башка иш-чараларды кылсак дагы, аны токтотуу эч кимдин колунан келбей калат да. Мына бизге 15% убакыт калды. 30%дан 45%, 15% калды да. Мына 15% биз канча убакытта азайып калышы мүмкүн 15%чы. Балким 5 жылда, балким 10 жылда 15% азайып калышы мүмкүн да. Анан мунун көйгөйлөрүн силер жакшы билесиздер. Мындан 3 жыл мурда Бириккен Улуттар уюмунун 70-сессиясында Өзбектин өкүлү ачык сөз менен трибунада айткан. Эгерде Кыргызстан ГЭСтерди курам деп Фергана өрөөнүнө суу бербей калса, бир жуманын ичинде ачарчылык башталат. Анда биз куралдуу күрөшкө чыкканга мажбур болобуз деп айтканда, ачык текст менен айткан. Бул жөн жерде айтылган маселе эмес. Да бул биздин ала тоо мөңгүлөрү бизге да керек эмес, Борбор Азия мамлекеттерине да керек, Кытайга да керек да. Биздин мөңгүлөрдөн суу ичип аткан, алып аткан мамлекеттер. Ошого байланыштуу бизде бул жерде туруп чогулуп алып депутаттар тигинси мынтсен дегенден эч кандай пайда чыкпайт. Анын үчүн биз азыр депутаттарга кризиске каршы улуттук келишимди бердик. Бул кризиске каршы улуттук келишимди 12 тарап аткарат. Мамлекеттик башчы, президент, депутаттар, өкмөт, ошол сыяктуу 12 тараптан баардыгы кризиске каршы милдеттерин
конкреттүү милдеттерин мойнуна алышып жапатырмак кризиске каршы иш чараларга өтүшүбүз керек да. Ошондо биз ошо улуттук келишимдин негизинде кризиске каршы Борбор Азиянын келишимин кабыл алабыз. Экинчи этапта, экинчи кадамда. Үчүнчү кадамда ошол эле улуттук келишимдин шартына ылайык биздин сырткы карыздар 4,5 миллиард доллардын тиякпаганда болуп атат азыр. Анын үстөгүн жана башка немелерин жыл сайын азыр 10 миллиардтан 20 миллиард сомго чейин жыл сайын төлөп берип атабыз азырчы. Ошо сырткы карыздардын дагы, карыз берген донорлордун дагы алардын өздөрүнүн артыкчылык приоритеттери бар, программалары бар. Экологиялык коопсуздук, жакырчылыктарды кыскайтуу, тигиндей мындай дегенчи. Ошолордун приоритеттердин бардыгы улуттук келишимге дал келет. 100% дал келет да. Алар дагы сырткы карыздарды ушул мөңгүлөрдү сактаганга, түтүндөр азайтканга, которгонго макулдугун беришет. Өзүнчө келишимдин шарты боюнча. Көрнесенен карыздар төлөп алабыз дейсизби? Жок. Ошол сырткы карыздарды биз аларга кайтарып бербей, ошол каражаттарды биз мөңгүлөрдү сактоого жумшайбыз да, түтүндөрдү азайтуу, көмүр газдарын азайтуу максатына жумшайбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2000ден ашык котельниялар бар. Миллион бизде жылуулук керектөөчүлөр бар, үй бүлөлөр, миллион. Ошолор бардыгы ала тоо мөңгүлөрдүн баарын курчап турушат. Бир жылда 17 миллиард куб түтүндү табигатка чачып турушат жыл сайын. Анын кесепетинен мөңгүлөр 30%га чейин азайды. Анын кесепетинен. Эми биз эмне кылышыбыз керек да? Ошо түтүндөр азайтуу максатында. Анын үчүн ошо улуттук келишимде көрсөтүлгөн милдеттерди 12 тарап кыйшайышсыз аткарууга өтүш керек. Тез арада өтүш керек. Мына биз жогорку кеңештин депутаттарына бердик улуттук келишимди. Ошо улуттук келишимдин көзөмөлдүүлүгүн ушул эл турган патриоттор, кыргыз эл үчүн күйгөн, оттой жанган адамдар ушуну көзөмөлдөп, ушуну аткартыш керек да, көзөмөлгө алышып. Мындай кыйкырып коюп тарап кеткенде эч кандай пайда чыкпайт. Биз концептуальный мындай, предметный, бирдиктүү, келечектүү ишке барышыбыз керек да, биргелешип. Мамлекеттик бийликти кризиске каршы иштетишибиз керек. Аларда өздөрү милдеттин кыйшайышын аткарыш керек. Ошондо гана ордордон түшөт. Азыр биз бул жерде 2 мөңгү жөнүндө чырылдап талаш атабыз 2 мөңгү жөнүндө. Башка да 7000 мөңгү бар. Алар дагы азайып атат. Биз аларды да коргошубуз керек да, аларды да сакташыбыз керек. Маселе ошол жөнүндө туруп атат да, 2 мөңгү. Давыдов Лысый мөңгүсү. Ал Кумтөрдүн тебелендесинде калды 20 жылдан бери калды. Эми аны куткарыш бүгүнкү күндө аябай оор. Кумтөрдү азыр токтотуп койгондо күндө деле аны 2 мөңгүнү сактап калыш оор болуп калды. Ошо байланыштуу биз башка мөңгүлөрдү дагы баардыгын жалпы мөңгүлөр үчүн кам көрүшүбүз керек да, аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн сөздөн конкретный предмет ишке өтүш керек. Ишке өткөндө кантип? Келишим деген бул Африкада да келишим түз аткаруучу документ. Кол койдуң, милдетин аткар. Кол койгондон кийин түз кыйшайышсыз. Ошондо гана биз туура жолго түшөбүз дагы. Ошондо бизде шанс болот. Мөңгүлөрдү сактап калып, бала чакабыздын, урпак-турпактарыбыздын бардыгынын келечегин камсыз кылганга. Ансыз. Эч кандай шанс жок. Бизге убакыт аябай аз калды. Убакыт деген эч ким ал убакытты билбейт, айта албайт. Канча убакыт бизге берилди, калды. Ошол себептен биз акыркы согушка чоң казатка аттангандай бардыгы жапа-тырмак аттанып, бирдиктүү белди бек бууп, билек түрүнүп алып туруп, кризиске каршы чабуулга өтүшүбүз керек да. Ошондо гана бизге шанс болот. Чоң рахмат сизге оюңузга. Орусчасы кереги жокпу? Эме баягы телевидениеден айтып атат. Кечирип коюңуз эже. Урматтуу Next TV каналынын күйөрмандары, Next TV каналынын Facebooktагы расмий өздүк баракчасында бизди азыр түз эфирде көрүп жаткан жарандарыбыз, эскертип кетейин, биз сиздер менен азыр ушул Ак үйдүн алдында, Жогорку Кеңеш парламенттин алдындагы мөңгүлөрдү сактап калуу боюнча митингди түз эфирде алып көрсөттүк. Буга чейин Адилет Балтабаев аттуу жарандык активист Байкеден суроо болду.
Next TV каналы Кумтөргө барбай калды деген. Эми ошолго жооп бериш керек деп ойлойм. Суроо салынгандан кийин ага сөзсүз жооп болуш керек. Next TV каналынын барбай калган себеби биз албетте ушунча чоң жоон топ делегация атайын Кумтөргө барып, Кумтөрдүн ишин, ал жердеги мөңгүлөрдү көрүп келейин деп кетип аткан адамдарга, жарандарга кошулуп сөзсүз барганды кааладык. Биз аябай аракет кылдык. Бул боюнча өкмөткө телефон чалдык, бул боюнча Кумтөргө телефон чалдык. Жыйынтыгында эки тарап бири-бирине шылтоолоп, анын натыйжасында биз ошол мөңгүгө барбай калдык. Бирок биз менен кызматташкан Азаттыктан кабарчылар барды. Азаттык аркылуу көрсөңүздөр болот. Сиздерден айта кетейин, сурана кетейин. Next TV каналынын Facebooктагы атайын Next TV деген жазуусу бар. Өздүк баракчасы бар. Ошондон ар дайым түз эфирлерди көрүүгө чакырам сиздерди. Андан сырткары Next TV Кыргызстан деген аталыштагы YouTube'да дагы биздин өзүбүздүн каналыбыз бар. Ар бир түз эфирлер ушул окуялардан тартылып алынып, даярдалган сюжеттерди дагы ошол Next TV Кыргызстан каналына жүктөйбүз. Биз менен чогуу сиздер дагы Кыргыз Республикасындагы болуп жаткан окуялардан түз эфирде даярдалган сюжеттер аркылуу ар дайым кабардар болуп турасыздар. Эмесе түз эфирди токтотобуз, митинг уланып атат.